Кен казуу чөйрөсүндө начар саясат жана ал багытта мыйзамдын өркүндөбөгөнү тоо кен казуу секторуна гана эмес, өлкөнүн бүтүндөй экономикасына, анын инвестициялык жагымдуулугуна терс таасирин тийгизип жатат. Аны бардыгы билесиңер. Бул чөйрөдөгү маселелерди чечүү биздин улуттук коопсуздук камсыз кылуунун артыкчылыктуу багыттарынын бири. Муну Коопсуздук кеңешинин өткөн жыйналышында да белгилеп, өзгөчө айтканмын, токтолгон буга дагы. Ошондуктан Коопсуздук кеңешинин чечимдерин мүмкүн болушунча кыска мөөнөттөрдө толук ишке ашыруу абдан маанилүү. Өнөр жай, энергетика жана кен казын пайдалануу комитет тарабынан гана эмес, өкмөттүн укуктуу өкүлдөрү тарабынан дагы кен казуу чөйрөсүндөгү Коопсуздук кеңешинин чечимин ишке ашырууда кемчиликтер арбын. Өзгөчө инвесторлорго, алар иштете турган кен чыккан жерлерге жеткиликтүүлүк берүү боюнча иштер аксап жатат. Инвесторлорго кен казуу жерлерине жеткиликтүүлүк камсыз кылынып жатат деп коюп, өкмөттүн областтагы укуктуу өкүлдөрү четте байкоочу катары калып жатасыңар. Аны биз көрүп турабыз, байкап турабыз бул жактан. Иш жүзүндө инвесторлор жер участкаларын бөлүп берүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан коррупциялык көрүнүштөргө туш болууда. Бул ишти оңдоого өкмөттүн укуктуу өкүлдөрү катуу киришкиле. Борбор чечет, борбордон келет, анан келип сүйлөшүп берет дегенди токтоткула. Силер дагы жооп бере турган болгула. Ар бир кыймылга тоо кен тармагы боюнча.